Биздин өздөштүрө турган эң биринчи обон күүбүз бул элдик обон кызыл гүл болуп жайнайсың. Бул обонду адегенде ар кайсы октавадан ойноп көрүп, андан кийин аралаштыра ойнойбуз. Аспапта ойноп жатканда биз эң жогорку добуштарды таза алганга аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле фаршлак деп аталуучу кыска ноталардагы так таасын алганга жетишибиз керек. Азыркы өздөштүрө турган күүбүз бул элдик күү сары көбөн жалгызым. Сары көбөн жалгызым байыркы элдик күүлөрдүн катарына кирип, чордон тышкары кыл кыякта жана ошондой эле сыбызгыда дагы ойнолот. Бул күү арман күүлөрдүн катарына кирет. Күүнү ойноодогу эң чоң өзгөчөлүк бул андагы фаршлактар. Бул күүдө фаршлактар көркөмдүк үчүн гана колдонулбастан, күүнү ыргакка бөлүү үчүн дагы колдонулат. Мисалы үчүн, мен азыр бир жүзүнчүсүн ойноп көрөйүн, шашпай, жайдан ойноп, андан кийин өзүнүн темпине жетебиз.
Азыркы өздөштүрө турган чоор күү аттуу элдик күү бул өзүнүн абдан кенен диапазону менен ошондой эле ыргагынын арт түрдүүлүгү менен айырмаланган татаалыраак күү десек болот. Мунун айрым жерлерине токтоло кетмекчибиз. Триолдордон турган бийик ноталар ойнолуучу жерин биз абдан таза алууга жетишишибиз керек. Бул күүнүн биз токтоло турган дагы бир жери кенен диапазондуу жана татаал ыргакты камтыган мына бул жери.